Арбаңыздар, октябрдын башаламандыгынан кийин саламаттыкты сактоо министри болгон Алымкадыр Бейшеналиевди коомчулук жакшы билет. Кыргыздын кичинекей ааламында Аканит деген лакабатты алды. Күтүүсүз кадамдарды жасап, керек болсо мамлекеттик кызматкердин этикасына туура келбеген адаттарга да ээ. Анын адаттан тышкары кадамдары калктын кайсы бир бөлүгүнө жакканы менен айрымдар катуу сындап да келишет. Өткөн жылы Алымкадыр Бейшеналиев мырза жемкорлукка шектелип, жылуу орундан шыпырылган болчу. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан миллиарддаган каражатка вакцина сатып алганы үчүн айып койгон. Ага карата жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийинчерээк министрге козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Эл арасында прокуратура Алымкадыр мырзага жалгандан жала жаптыбы же башка нерсе болуп кеттиби деген бүдөмүк ой ушул күндө да бар. Дал ошол Алымкадыр Бейшеналиев сентябрдын башында кайрадан министрлик кызматын ээледи. Калк арасында президенттин өзүнө жакын адам болгондуктан кайра ээрге отурду десе, саламаттыкты сактоо министрлигинен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине секирген Гүлнара Батырованы ханайым Айгүл Жапарова менен жакшы мамилелеш экендигин айтышат. Эл оозунда элек жок деп айтылган менен Кыргызда мындай имиштердин чын болуп калган учурлары көп эле кездешет. Алымкадыр Бейшеналиев боюнча кеп тулайлы. Кайрадан жылуу орунга кайтып келген министр жогорку кеңеште депутат Нарматова төрөткө күйөөлөрдүн өнөктөштүк кылуусу боюнча оюн билдиргенде, министр дароо эле ага тыюу салынганын айта салды. Аял киши төрөгөндө толготуп атканда эркек кишинин баарын сыртка чыгарып турган аял кишилер төрөтөт да. Ошонун айынан дагы кесери ба көп болуп атат. Ошонун айынан дагы жанагындай кыйналгандар, разрывдар көп болуп атат. Бул уят эмес, бул уят сөз эмес. Бул реалдуу жашоодогу кыз келиндердин ден соолугунун жоголуп аткандыгы төрөттү туура эмес болуп калып атат. Бул биздин ошон үчүн ушул маселени дагы сиз караңыз протоколду. Надира Разимовна, бул жана партнерду деп коет, аны биз отминить еттик. Азыркы кезде сиз айткандай күйөөсү да кирбейт, эч ким да кирбейт. Мурдакы системага келди. Биз ал системаны партнер дегенди отминить еттик. Биз министрликке төрөткө өнөктөштүк кылуу токтотулганбы деген суроо менен кайрылдык. Бул жанагы ковид учурунан бери токтоп калган, анткени санэпид режим боюнча лишний адамдар родзалга киргенге тыюу салынган. Бирок окончательно токтотулган эмес, бул баягы ковид учурунан бери тыюу салынган бойдон турат. Биз официально ага уруксат берели. Министр буга тыюу салынган деп жогорку кеңештен. Министр деген ошого деген карап туруп анан тыюу салам деп айткан, просто интерпретация туура эмес болуп калды да. А так тыюу салына элек толук боюнча, Окончательно тыюу салына элек, да. Саламаттыкты сактоо министринин өкүлүнүн сөзүнө ишене турган болсок, Алымкадыр мырзанын айтканы чындыкка дал келбейт. Ананда жакында Кыргызстанга СПИД, кургак учук жана безгек оорулары менен күрөшүү үчүн глобалдык фонддон каражат бөлүнбөй калышы мүмкүн деп жарандык коомдун өкүлдөрү айгай салышты. Бул маселе дагы Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп дайындалгандан кийин козголду. Буга министрликтен мындай жооп алдык. Бирок ал жерде маселе андай эмес. Бул жерде кичине баягы башкачараак маалымат берип коюшат. Ал жерде финансированиясы токтолду же токтолгон жок деп андай маселе коюлган жок. Именно ошол глобалдык фонддон каржыланган акча каражат ошол эле ошол эле ВИЧ, ошол эле туберкулезго бөлүнөт. 22 сентябрда улуттук госпиталга министр Алымкадыр Бейшеналиевдин буйругу менен жетекчи болуп Токтобай Маанаев дайындалганы ЖМКларга жарыяланды. Эң ири медициналык мекемени жетектеген Маанаев мырза жемкорлукка шектелип, УКМК тарабынан кармалганына көп деле убакыт өтө элек болчу. Мындай болгонун министр билбей калганбы, же Бейшеналиевдин курсташы делген Маанаевди кандай болбосун кызматка коем деген максатын жүзөгө ашырайын дегенби, Айтор дайындай калып, кайра эле өз буйругу менен аны четке какты.
Теги биз мыйзамдын негизинде иштейбизби же бийликке аткара албай жүргөн жеке мүдөөбүздү ишке ашыруу үчүн келебизби? Урматтуу көрүүчүлөр, ачуу чындыкты жашырбай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап шилтемени басып жазылсаңыз да болот. Ар бир чыккан материалга карата сунушуңузду, сын пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Коомдогу терс көрүнүштөргө каршы бирге күрөшөлү. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.